Kutmandуу күнүңөр менен ардактуу телекөрүүчүлөр. Саламатсыңарбы достор? Достор, ар бир күнүбүз баарыбызга жакшы маанай тартууласын, ойлогон максаттарыбыз ишке ашсын деген тилек менен таңкы жылдыз сынагыбыздын 8-чи чыгарылышын баштайбыз. Республикабыздын аймактарынан келген таланттуу, өнөрлүү досторубуз студияда өз кезегин күтүп турушат. Нургазы эке, алар үчүн бул күн өзгөчө күн да, Ооба, албетте өзгөчө күн десек болот. Билесиңби Наима, мен да сахнага биринчи жолу ырдап чыкканда аябай толкунданып башкача болгон дейсиң. Ай, сиз ырдачыңыз белеңиз. Албетте. Наима, кел эми биз өнөрлүү балдардын өнөрүнө баа берип, калысы кыла турган топту тааныштырсак кандай дейсиң? Жакшы болот. Анда Кыргыз Республикасынын эл артисти Турганбүбү Бообекова эчекебиз. Маданияттын мыкты кызматкери, ырчы, хармейстер Клара Апас эжекебиз. Маданияттын мыкты кызматкери Гаухар элдик би ансамблинин көркөм жетекчиси Алина Асангазиева эчекебиз. Калыстар тобуна ийгилик каалайбыз. Алыстан ат арытып, өнөрүн көрсөтүү үчүн келген эң алгачкы коногубузду тааныштырайлы. Ооба, Ысык Көл облусунан келген 12 жаштагы Туратбеков Алихан Эгемен Кыргызстан деген чыгарманы тартуулаганы турат. Сахнага чакырып алалы. Саламатсыздарбы, мен атым Туратбеков Алихан. Мен Ысык Көл облусунун Жетегүз районунун Оргочор айылынан келдим. Мен таңкы жылдыз сынагына ырдаганы келдим. Бүгүн мен Эгемен Кыргызстан ырдырдап берем. Мени колдоп туруңуздар. Таратқан көркөм гүл жайнаған ата бабам өскөн жерим Кыргызстан. Асманым ачык болсун, айланам гүлгө толсун, жерге тынчтык корноп бакыт консун, бакыт консун. Асманым ачык болсун, айланам гүлгө толсун, жерге тынчтык корноп бакыт консун, бакыт консун. Мөлдүр сулар аккан, асман булут баскан, дүйнө атын унтат, жерим Кыргызстан. Асманым ачык болсун, айланам гүлгө толсун, жерге тынчтык корноп бакыт консун, бакыт консун. Асманым ачык болсун, айланам гүлгө толсун, жерге тынчтык корноп бакыт консун, бакыт консун. Таратқан төркөм гүл жайнаған ата бабам өскөн жерим Кыргызстан. Асманым ачык болсун, айланам гүлгө толсун, жерге тынчтык корноп бакыт консун, бакыт консун. Асманым ачык болсун,
Туратбеков Алихандын аткаруусунда Эгемен Кыргызстан чыгармасы жаңырып өттү. Анда сенин ырдаганыңа биздин Каластар тобу кандай баа берет болду экен? Сөз кезеги Каластар тобунда. Алихан, биринчи жолу катышып атасыңбы ушундай сынактарга? Жок. Катышып жүрдүңүз, э? Ооба. Анан алдыда кандай максаттарыңыз бар ушу музыка боюнча? Оюңуз, кандай ойлоруңуз бар? Ушу музыка менен эле астыга кеткен. Музыка менен эле кетесиз, э? Алихан, жакшы ырдайт экенсиз. Анан эми баягы кубулжуган сүрөө деп коет го, сахнанын сүрөөсү бар. Толкунданба? Кенен жүр да, сахнада жаша да, ыр менен жаша, ырдын ички дүйнөсүнө кирип, анан бийлеп да атасың, ошолорду дагы жакшы эметсең, жетиштиктерге жетесиң. Анан азыр алыс болсо деле, көлдө, айылда болсо деле, азыр онлайн сабактар бар. Онлайн деле вокалды, билесиң да вокалды, туура дем алуу. Ошол жактарын жакшы кылсаң, чыгат жакшы азаматсың. Нургазы аке, кароо сынакка катышкан мага аябай жагат. Сизгечи? Мага да аябай жагат, а бирок эмне үчүн сурадың? Эми кароо сынакка күчтүү, өзүнө ишенгендер катышат, туурабы? Туура, сынакка чыккан балдар эл алдында ырдаганда, өнөрүн көрсөткөндө такш алып, сүрдөөнү жеңет. Ал эми биздин кийинки кичинекей коногубуз эл алдында такыр сүрдөйт экен. Ал коногубуз болсо, өзү 3 жашта Талас районунун Арал айылынан келген кичинекей ырчы Сарлыкова Айшаны сахнага чакырабыз. Тасып алалы. Мен силерге бүгүн билемин деген адады таппадым. Düşünmedim ne zamanca çoğulasat. Dakotları butumdu men bilesem. Atama pancattağı saçın yeninde. Ağlam elese kalbede bodasat. Annem olsa takılıyla tuğla bay. Nunmuş gülür kulağıma uğulat. Annem olsa takılıyla tuğla bay. Nunmuş gülür kulağıma uğulat. Belemin tangat bay. Belemin düz kama. Belemin geçinde eşikte. Üdüda çare çalay. Eşikte üdüda çare çalay. Yüreğimde kedi apam yığılat. Taksa kısaman ikide kubalat. Atlamda kabak kırıkıp atsayken. Bile begim bungamadın camandet. Nget keceğin otaketi uğusak. Menetem wa atam camandet. Nget keceğin otaketi uğusak. Menetem atam udun camandet. Bilemin tangat bay. Bilemin düz kama. Bilemin geçinde. Eskide üdüda çare çalay. Eskide üdüda çare çalay. Çalay. Yüreğimde kedi apam yığılat. Taksa kısaman ikide kubalat. Apamda kabak kırıkıp atsayken. Bile benim bunların camandet. Nget keceğin otaketi uğusak. Menetem wa atam udun camandet. Nget keceğin otaketi uğusak. Menetem wa atam udun camandet. Bilemin tangat bay. Bilemin
Айша азаматсың, сонун ырдадың, сонун биледиң. Айтсаң, үйдө да билеп турасыңбы? Азаматсың. А чоңойгондо ким болгуң келет? Доктор. Доктор болгуң келеби? А үйдө эмне жумуш кыласың? Каман. Апаңа жардам бересиң, Азаматсың. Ал эми азыр болсо, калыстар тобун угалы, сага кандай баа берет болду экен? Айша, сен бала бакчага барат экенсиң, Бала бакчадан ырдайсыңбы? А сен үйдөн ырдаганда апаң урушабы сени? Урушпайт, Ошон үчүн сен ырдайсың да бийлейсиң, Уялбайсыңбы? Ой, Азамат, сен ырдаганың мага абдан жакты. Айшанын ырдаганы калыстар тобу мага абдан жакты. Анткени кичинекей болсо дагы, эми тили чыгып келсе дагы музыканы жакшы алып атат. Урушат, бийлей берем деп бардык дикциялар да жакшы болду, мага абдан жакты. Алдыда дагы жакшы чоң-чоң Кыргызстандын атынан чоң жерлерди багындырат деген ички дүйнөм аябай жакшы жанданды меники. Дагы ырдай бересиңби? Мындан дагы жакшы, Уялбайсыңбы? Азаматсың. Эмеси сулуу аябай жакшы экен, көрбөйбү? Ритмди аябай абдан туура кармап атат. Канчалык дети эки жакта свет разгырса да ага да көңүл бурбой. Өзүн кармап, анан кыймылдарды кошо жасап, катуу иштеген экен, Апаң катуу иштеген окшойт, мамаң апаңбы? Азамат экен, Азамат. Азаматсың, сонун ырдадың. Аябай сонун ырчы болосуң, Кудай буйрса. Анан жакшы ырдаган медик дагы молодец болот. Медик жакшы медик болот. Жаман ырдаган медик жаман эле медик болот. Ошон үчүн жакшы ырдап жүр, макулбу? Айша курчактай болгон аябай татынакай жылдыздуу кыз экен. Келечекте доктор болом деп жооп берип атканын карабайсыңарбы? Уже 3 жашында билет экен да келечекте ким уже тандап коюптур. Көйнөгүң дагы ая экен, босоножкаң дагы ая экен. Мындан дагы көп, мындан арда көп ырларды ырдап жүрө бер, макулбу? Дагы келесиңби бизге бияка? Сахна жактыбы сага? Дагы көп кел, бизге. Ийликтер болсун, чоңойгондо таланттуу врач бол, доктор бол, өзүң айткандай, Сага игилик, чоң рахмат. Ай, Азамат. Кыргыз эли өнөргө бай эл. Эпос, дастан, ыр, би, күү аркылуу не деген кең аламды жүрөктөргө батырып жүрөт. Ошондуктан биз өзгөчө элбиз да. Өзгөчө чимириле бийлеген кыздарыбыз кандай керемет бийлешет. Ооба, туура айтасың Найма. Алардын ар бир кыймылы ошол би эмне жөнүндө болуп жаткандыгын чагылдырып берет. Анда кезекти бийге берели. Жаз Нур тобу көчмөндөр бийи. Тосуп алабыз, достор. Салам достор, биз Жаз Нур бий тобу. Бүгүн биз көчмөндөр бийин тартуулайбыз.
Кыргыздын көчмөндүгүн чагылдырган көчмөндөр бий жаңырып өттү. Ал эми биздин калыстар тобу биздин бийчилерге кандай баа берет болду экен? Сөз кезеги калыстар тобунда. Бийиңердин маанисине ылайык силер көчмөндөр элене ылайык болгон камчыны көтөрүп бийледиңер. Костюмуңар стилизованный деп коет, баягы көйнөк эмес, шым кийгизип, баягы мындай жоокер сыяктуу образ жараткысы келген экен, хореограф. Анан бий кыймылдарын унутуп калбай, баарын толук аткардыңар, адашкан жоксуңар, азаматтар. Анан көпчүлүгү мындай жылмаюу менен бийлешти. Анан силерге ийгилик, анан көп ушундай тажрыйба кылып бийлеп атканыңар жакшы. Канчалык көп сахнага чыгып, канчалык көп конкурс, фестиваль, концерттерге чыгсаңар, уламдан улам силердин аткаруу жөндөмүңөр жакшыра берет. Ошон үчүн силер ушун чыгып баштаганыңар абдан сонунда. Демек, дагы көп ийгиликтер силерди күтүп турат деп ишенем. Кыздар, силерге дагы чоң рахмат. Ийгиликтер болсун, аман болгула. Жалпы ата-энелер үчүн ырын арнап келген кийинки сынактын катышуучусун чакырып алсак кандай дейсиң? Жакшы болот. Анда Байгазиев Нурхамилди сахнага чакырабыз. Тосуп алабыз, достор. Салам достор, мен Байгазиев Нурхамил, Токтогул шаарынын Кушчусу айылынан келдим. Мен жалпы ата-энелер үчүн Бекжан Темирханын «Ата-энем» деген чыгармасын аткарып берейин. Кол чаап, кошо тургула. Ата-эненин мерими түгөнбөс байлык. Алар бар кезде дүйнө жарык көңүл ток.
ушундай ыр үчүн Нурхамилге ыраазычылык билдиребиз. Азаматсың. Нурхамил, айтсаң, сени бүгүн бул жака колдоп кимдер келишти? Кимдер менен келдиң? Атам, апалар менен. Атаң, апаң менен келдиң бе? Ооба. Демек бул ырды атаң менен апаң арнапсың да, Азаматсың. Ал эми азыр болсо биздин сынагыбызда ушундай таланттуу балдарыбызга сын берип, баа берип, кеңеш берип сындап жаткан биздин калыстар тобунда сөз кезеги. Нурхамил, өзүң ырдаган жагат, Ооба. А бул ырды ким берди сага? Ким белек Мен кылды? бул ырды Бекжан Темирхандан жаттагам. Сен сүйлөгөндөн уялып атасың, тартынып, ырдагандан уялган жоксуң, Азаматсың. Сенин ырың мага абдан жакты, мен көрдүңбү? Мен бийлеп отурдум, Биз баарыбыз бийледик сенин ырдааныгыңда. Сонун. Негизи алдыда максатта ырчы болгуң келеби же ким болгуң келет бул? Ырчы болгум келет. Ырчы болгуң келет, Азамат. Ата-энеңди жакшы көрөсүңбү? Ооба. Алар колдосу менен келдиң, ата-энең колдосу менен. Ооба. Сен ырдаганың аябай жакты мага. Азаматсың. Ардактуу көрөрмандар, сиздер Таңкы Жылдыз кароо сынагын көрүп жатасыздар. Бул сынакка таланттуу, ырдаган, бийлеген, комуз черткен, тамсил айткан, кыскача айтканда өнөрдүн баардык түрүн өздөштүргөн кичинекей жылдыздар катыша алышат. Сынакка катышуунун жолу оңой болгону экран алдына жазылып турган WhatsApp номерибизге өзүңөрдүн өнөрүңөрдү видеого тартып жөнөтөсүңөр. Биз болсо силер менен байланышабыз. Достор, ар бир адамдын өзүнүн мекени болот. Мекен бул биз төрөлгөн, өскөн, ойногон, билим алган ыйык жер. Биздин мекенибиз Кыргызстан. Туура айтасың. Кыргызстан кооз тоолору, тунук көлдөрү, жашыл өрөндөрү менен абдан бай. Биздин өлкөдө ак калпак кийген акылман ата-бабаларыбыз жашап өткөн. Алар мекенди сүйүүнү, коргоону, урматтоону бизге мурас кылып калтырышкан. Мекенди сүйүү бул аны таза кармоо, табиатты сактоо, достор менен ынтымакта болуу. Ооба, жакшы окуп, тарбиялуу болуп мекенибизге пайда келтирсек, бул да мекенге болгон сүйүү, достор. Биз мекенибиз менен сыймыктанабыз, Ооба, Нургазы эке мекенге болгон сүйүүсүн билдиргени Токтогул районунан кичинекей ырчы Санжарбеков Элинур келген. Чакыралы сахнага. Анда тосуп алалы. Саламатсыздарбы, мен Санжарбеков Элинур Токтогулдан келдим. Мен силерге мекенди ырдап келдим. Apanda,
6 жашар менин неберем бар, бир строчка ырдай албайт сүрдөп. А сен азыр эмне деген ырдап койдуң? Мекен тууралуу болгондо да эң уккулуктуу, эң оор ырдап койдуң. Жакшынакай кылып ырдап койдуң. Азамат экенсиң сен. Агайыңа да рахмат, сизге чоң рахмат. Көп ырдашың керек экен, сен өтө чоң ырчы болот экенсиң. Көп ырдасаң. Азырдап жалкоолонсоң анда ырчы боло албай каласың да. Сенде үн эң сонун экен, эң сонун. Макулбу? Азаматсың. Көп ырдай бер айлан. Жакшы ырдадың, Элинур. Анан дагы мындан да жакшы ырларды үйрөн, Сен эч ким капа кылган жокпу бүгүн? Анда жерди карабай, асманды карап ырдайбыз. Макулбу? Азаматсың. Сонун ырдадың, мага аябай жакты. Чоң рахмат. Сиздерге дагы чоң рахмат. Аман болуңуздар. Наима, азыр чыга турган кичинекей конокторду көрүп, таланттарына аябай там берип отурган учурумда, алар анын үстүнө эже сиңдилер экен. Алар кимдер экен? Кандай өнөрмен келишиптир? Айтыңыз эми кызыктырбай. 3 анан 7 жаштагы Раяна менен Мариям Рыскелдиевалар тамсил айтышат. Тосуп алабыз достор. Салам достор. Биз бүгүн сонун тамсилдерди даярдап келдик. Мен болсо чочколорду айтам. А сиңдим болсо чымын менен арын айтат. Бизди колдоп койгула. Чымын! Көп чымындан көрүнчө, чылыңып алыны, деп. Эй, акмакалы! Уудамай болну күнбалы. Шорбутуң арыңдамы? Жамакташыңдан элмба. Учуп жүрөсүң да, бер ары, деп чымын чип сүйлөп ка. Анын бул чуштары көп. Анын башаң шалуу, жетчен элек багалуу. Айтыр, өзүсүн уанты. Ачымын бурчу буккулонуп, өзүн уанты. Будан сен айтай дене, чымындага шашкото дене. Чугул что, ресторанда чучкулар. Көрүнүш алардын бир тоон курор. Коркусу жандарынан баргандан уяласың, карайт сени тагынан. Интеллигент, ар бир өзүнөн сезишкен элита, тең жоктой аларга башка свита. Акылдуулар, бардыгы абруйлар арасында сыңуулар бар, улуулар бар, доллар, евро, пачкалап санаганы, айфон, колдорунан кармаганы, моны кийген Версачи костюмдары, кымбат баалуу Армани буюмдары, бустарында такылдаган Дольче Габбана, оздарында буркыраган сигаро. Өзлөрүн күн, ай, жылдыз ордуна. Чочко болтурса да ар жагында. Биздин ушундай апакайма отурган супсулуу таланттуу кыздарыбызга биздин калыстар тобунун ою кандай болду экен? Сөз сиздерде. Эми мындай кичинекей таланттуу артисттерге абдан ыраазы болбосо болбойт го. Тим эле жан дүйнөлөрү менен, мүнөздөрү менен татынакай кылып тамсил айтып атат. Мага аябай жакты. Кыздар, силерге деле жакты болуш керек, Абдан жакты, абдан жандуу, абдан көп мүнөздүү, эркин. Анан кийин бойтоюп мынакей кызымды карачы. Кичинекей кызым. Мариямсыңбы? Азаматсың. Сен да азаматсың. Абдан жакшы. Мындан да эркин, мындан да катуу, мындан да шаңдуу айта бергиле, Азаматсыңар. Бизге жакты аябай. Кыздар, силерге дагы чоң рахмат, ийгиликтер болсун, Нургазы байке, мен өзүмдүн мекеним Кыргызстаным менен сыймыктанам, мактанам. Биздин асман тиреген бийик тоолорубуз ак кар жамынып жомоктогудай көрүнөт. Биздин өлкөдө дүйнөгө белгилүү ысык көл бар. Анын суусу тунук, көгүлтүр жана эч качан тоңбойт. Туура айтасың, Наима. Ар бир адамдын мекени,
ыйык деп эсептелет. Анткени бул жерде ата-бабаларыбыз жашап, жерин коргоп, элин сактаган. Алар бизге эрдикти, достукту, мекенди сүйүүнү мурас кылып калтырышкан. Биз Кыргызстаныбыз менен сыймыктанышыбыз керек. Анткени Кыргызстан биздин үйүбүз, биздин ыйык жерибиз. Кыргызстаным деген ыры менен биздин мекенчил кызыбыз Абылбекова Амира сахна артында күтүп турган чагы. Тосуп алабыз, достор. Саламатсыздарбы? Мен Абылбекова Амира. Мен 11 жаштамын. Панфилов районундагы Капталар кыялынан келдим. Өзүмө жана таңкы жылдыздагы жалпы досторума ийгилик каалайм. Бүгүн мен Кыргызстаным деген ырды аткарып берем. Туш тарабыңмын карагай, тура албаймын сени карабай. Кубулжуган ырлар кулат, кумар жерим эч бир тарабай. Булактарың сайда шыңгырап, булбулдарың талда ыркурап. Кайсы мезгил болсо да мейли, карап тургуң келет тоңжурап. Өзүңгө жалын менен, өзүң менен жаным, өмүрүм арнадым сага өлкөм Кыргызстаным. Күйөт ичте жалын менен гүлдү биш багым, жүрөгүм арнадым жерим Кыргызстаным. Асман менен жери бириккен, аскалары көккө тийишкен. Ажайып кул жерди жердеген, аруу элбиз тууган мээктен. Дайраларың тынбай дүркүрөп, балбандар укмуш бир сүрөт. Өлкө менен Кыргызстаным, өсө берген дайым дүркүрөп. Өзөгүңгө жалың менен, өзүң менен жаным, өмүрүм арнадым сага өлкөм Кыргызстаным. Күйөт ичте жалың менен гүлдү биш багым, жүрөгүм арнадым жерим Кыргызстаным. Өзөгүңгө жалын менен, өзүң менен жаным, өмүрүм арнадым сага өлкөм Кыргызстаным. Күйөт ичте жалын менен гүлдү биш багым, жүрөгүм арнадым сага жерим Кыргызстаным. Өзөгүңгө жалын менен, өзүң менен жаным, өмүрүм арнадым сага өлкөм Кыргызстаным. Күйөт ичте жалын менен гүлдү биш багым, жүрөгүм арнадым жерим Кыргызстаным. Мекенге болгон сүйүүнү күчөткөн, ырды ырдаган биздин Амира кызыбызга кол чабуулар болсун. Азаматсың, канча жашыңдан бери ырдайсың? 7 жашымдан бери ырдап жүрөм. Жакшы. Анда азаматсың, биздин калыстар тобусуга кандай баа берет болду экен? Анда чогуу биргеликте көңүл буралы, Азамат мага жакты. Келечегиңиз кең болсун. Мындан ары да талыкпай эмгектене бериңиз. Дагы көп эмгектениш керек. Анан дагы музыканын да өзүнүн тарбиялары бар. Кайсы жерден кыйкырбай, акырын, Анан акустика деп коет. Музыка арттан угулуп атпайбы, ошону жакшылап угуңуз, Атак жакшы, мага жактыңыз. Азаматсыз. Чоң рахмат. Рахмат. Амира, сага да чоң рахмат. Урматтуу достор, азыркы кезекте болсо
Деми Арт балдар театрынын аткаруусунда «Менин үйүм» аттуу кыскача сахналаштырылган коюлумга күбө болобуз. Анда жаш таланттууларыбызды тосуп алалы. Саламатсыздарбы, биз Деми Арт театрынын окуучулары. Биз конкурска «Менин үйүм» аттуу спектакльден үзүндү даярдап келдик. Анда бизге ийгилик каалап коюңуздар. Кайсыл жакта? Кана. Мен менен сен Кана, кайсыл жакта деп коет? Тегил жакта, тегил жакка. эмне кылдык? Каяктан табабыз? Күтө тур мени. Бүгүн күн кандай жакшы, досум сайраганын тыңдачы. Бүгүн күн кандай жарык, досум мени менен ырдачы. Мен боз чымчык таранчы, бакубаттык таратчу. Бакка келген балдарга бакыт ырын ырдачу. Бул жерден бир аз эле алыс кетсең, силерди санап кетем. Уянды, анан сен ойлоп кайра түзүп келгенге шашылам. Ооба да, мен да сени таң атпай кайда кетип калды деп сарсаан алып коем. Мен үйүмдү сап берип койгон адамдарга чоң рахмат. Абдан ыңгайлуу жана кооз. Жашоо жыргал деген ушул, досум? Ооба да, күн ачык, салкын аба, айлана тынч. Бах! Жыргал эме эмне? Бул эмне деген дарыңдаган шумдук болуп кетти? Чочулап эле кой, аба сыртан чечип атпайбы? Дарылдайт, кайра жок болот. Мага мындай үн жакпайт. Мындай үндү укканда жүрөгүм оп колжуп, чочуп кетем. Чочулап эле кой. Кел, жүрөгүң кайсыл жерде? Апаптап коеюн. Эй, кое турсаң? Мына, жыты келип атат. Кана. Мына, жыты келип атат. Тигил жакта. Бак, жетим, не деген жагында жет. Ибрахимга кетем. Мен карагычы. Бул жагымда картон. Ал эми бул каптамда калай. Чүпөрөк. Бул болсо эко баштык. Ушунун баары аралаш болуп атпайбы? Европада баары башкача. Ай Европада кандай? Айнек өзүнчө, картон өзүнчө, желим өзүнчө. Бизде кайра иштетүүгө башталбадыбы? Кетпей эле койнуңузчу. Көрөм, байкайм. Бул кандай ызылдаган эмнелер? Болду, жатып эс алгыла. Эс алалы. Мен да жол жүрүп келип чарчадым. Ооба, бир силер арап чыктым. Соонун түптүз. Так эле биз каалагандай. Бирок эл каршы болот го. Жашынакай нерсени куру чыккан атат деп. Я, эмне дейсиз? Макул. Ишке ашырып көрөйүн. Азыр мен байкап көрөйүн. Ай, колум, жалбырактарым, күйүп жатам. Жардамга! Жардамга! Жардам бергиле! Багыр сөнүп жатат! Жардам бергиле! Жардам бергиле! Кыя көрбө! Бак менин үйүмдө! Кыйпагыла, менин үйүм!
бак менин үйүм да, досум да болчу, мен аны сактай алган жокмун. Ай, бул качан пайда болгон? Кандай коз, Татынакай. Эй, кичинекей, сен сыйламасыңбы? Атың ким? Саламатсызбы? Ооба, атам. Ай, саналатчылык, ой, саналатчылык. Угуп атканың, сүйлөп атканың кандай сонун. Досумдан калган эстелик. Эми мен жалгыз эмесмин, эми биз экөөбүз. Мен судан көп ичип, күнгө кактанып, бат эле чоңойм. Албетте сен бат эле чоңоесуң, сен чоң бак болосуң. Күндүн ысыгында кичинекей балдар, кыздар келип сен көлөкөңдө ойношот. Ай, абдан сонун го. Албетте сонун болот да. Мен сизди ырдап бериңизчи деп сызынам. Ооба, мен досум жактырган ырды ырдап берейин. Ал кандай? Албы, ал мынакей. Бүгүн күн кандай жакшы, досум сайраганым тыңдачы. Бүгүн күн кандай жарык, досум мени менен ырдачы. Мен дос чымчык тарамчы, баку баттык таратчу. Бакка келген балдарга бакыт ырын ырдачу. Бакка келген балдарга бакыт ырын ырдачу. Демарт тобунун «Менин үйүм» аттуу кыскача сахналаштырылган коюлумга күбө болдук. Келечектеги актер, актрисаларыбыз кандай ойнойт экен, биздин Турган Бөбө эжебизден сурап билип көрсөк. Азыр эң аягында театр өнөрүнө дагы кезек келип жетти. Биздин кичинекей баштоочу, ушул өнөрдү баштай турган кичинекей группабыз Деми Арттын кичинекей чакан постановкасын көрдүк. Бул алынган постановканын өзүнүн темасы жакшы экен, «Менин үйүм» деп. Анан кийин катышуучулар дагы өзлөрүнүн ошол ар кимиси алган жүгүн, алган багытын, ролдорун колунан келишинче жакшынакай аткарышты. Бул багыт өзү оор багыт. Бул деген театр деген турмушту чагылдыруу, турмуштун өзүнөн ашырбай, кемитпей, бардык эмоцияны, барлык окуяны, барлык адамдардын мүнөзүн көргөзүү болуп эсептелет. Анан биздин балдарыбыз жашоого, турмушка жаңыдан бут шилтеп, жаңыдан кол салып келаткан бөбөктөрүбүз колдорунан келишинче ушул жүктү аткарышты деп эсептейм. Кичинекей постановкаңардын өзүнүн максатына жеткенине куттуктайм. Ийгилик каалайм. Мага жакты. Азыр болсо, ардактуу биздин таланттар, силерге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү чыгарылышта биздин жүрөгүбүздү кубанычка бөлөп, келечекке ишеним тартууладыңар. Силердин жагымдуу ырларыңар, шайыр билериңер, өнөрүңөр көрүүчүлөрдүн дагы маанайын көтөрдү деп ишенебиз. Ооба. Азыр болсо, биздин сынакка катышкан жалпы таланттуу ул кыздарыбызды бул жака чакырып алабыз. Бүгүнкү биздин ушундай татынакай болгон ул кыздарыбыз таланттарын көрсөтүштү. Азыр болсо жыйынтык сөздү калыстар тобуна беребиз. Бүгүн мына абдан таланттуу балдарды көрдүк, ырдашты, бийлешти, сүйлөштү, аткарышты. Мына ушу балдар биздин келечегибиз. Демек биздин өлкөбүздүн келечеги бар экен, келечегибиз кең болот экен деп айтсак болот. Силерге баарыңарга дагы бир жолу чыгармачылык ийгиликтерди каалап, баарыңар ушундай эң акылдуу, эң мындай да бактылуу дагы инсандардан болушуңарга тилектешмин. Таңкы жылдыз долбоору жаш балдардын талантын ачып, келечектеги жылдыздардын жолун жарык кылуу үчүн түзүлгөн. Биз ишенебиз. Бүгүнкү чыгарылыш бул жаш таланттардын чоң сахнага карай алгачкы бекем жолу. Ар бириңердин келечегиңер кең, талантыңар такшалып, кыргызымдын сыймыгы боло бергиле. Ооба достор, кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта тургула. Кош болгула!